мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир суроого жооп алып коеюн дедим эле. Мына өткөндө билесиз, Кочкор Атада Кыргыз нефтегаздын кызматкерлери митингге чыккан. Алар ошол жерде мына Кыргызстандагы жападан жалгыз мунай өндүргөн ишкана Орусиянын Газпромуна сатылып кетиши мүмкүн деген мындай кооптонууларын билдиришкен. Ошого сиз жооп берип койсоңуз, алардын жана акцияларын сатып алып атпайбы, элдеги акцияларынчы? Кыргыз нефтегазды өкмөт Газпром менен сүйлөшүп сатайын деген ою барбы же сатпайбы? Азыркы кезде мурунда билесиздер, премьер-министр да Кочкор Атага барган, ал жерде да суранычтар болгон. Анткени нефтепереработочный завод өзүнүн где-то бир 10%-тик объемуна гана иштеп атат. Аны нефтепереработканы дагы эметиш керек. Эгер нефть перерабатывать эткенден кийин, то есть хранилищелерди аз болуп калып атат. То есть негде хранить. То есть инвестиция керек болуп атат. 10%-на иштеп атат деген бул абдан эле аз. Ошол кезде деле биздин түштүк жакта потребность абдан чоң бул бензин боюнча, ГСМ боюнча. Анан инвесторлор тартуу боюнча азыр менин маалыматым боюнча Китай инвесторлорунан сунуш түшкөн, Узбек инвесторлорунан сунуш түшкөн, и Газпромдон да сунуш түшкөн. Ушул алкагында азыр каралып жатат. Бирок кандайдыр бир азыр сүйлөшүү же бир кандайдыр бир дорожный карталар боюнча азыр эрте айтыш. Бирок тендер өтүш керек да. Кыргыз өкмөтү менен Газпром тарабынан сүйлөшүлүп, азыр комиссия түзүлдү деген маалымат чыгып кетти да. Эгер андай болсо, жана сиз айткан кытайлык инвесторлор болсо, башка жактан инвесторлор болсо, алардын баарына мындай бирдей шарт түзүп бересиздер да? Ооба, бул азыр өкмөттүн чечими менен кандайдыр бир комиссия түзүлө элек. Бүгүнкү күндө түзүлө элек. Ошол ишкананын башкы инженери айтты, бул биз тараптан эмес, ошо Кыргыз өкмөтү тарабынан Газпром менен комиссия түзүлдү деди да. Ошону тактап коюш керек. Анткени эгерде Кыргыз өкмөтү Кыргыз нефтегазды сатайын деген болсо, анда алар өздөрү жоопкерчиликти айтып алып чыгыш керек да. Анткени элде бүдөмүк ой жаралып калды да. Сатабы экен деп элдеги акцияларын чогултуп атканда алар ойлонуп калды. Мына былтыр планды 120%-ке аткардык деп атышат. Мунай өндүрүү жагынан. Эми газ өндүрүү жагынан албетте аксап атканы чындык. Өкмөткө дагы мына 700 миллиондон ашык салык төлөшүптүр. Ошон үчүн ошол жердеги жана акциясы барларды, ал жерде иштеп аткан билесиз өзүңүз, 2,5 миңдей адам иштейт. Алар баягы өкмөттөн бир жакшы жооп ала албай атышат да. Ошону тактап жакын арада билдирип коесуздар деген ойдомун. Рахмат.